Кубанычбек Аматжакыпов 1993 жылдан Ош облустук ички иштер башкармалыгындагы коштоп жүрүү тобунда айдоочу болуп эмгектенип келет. Каарманыбыздын эмгеги кылмышкерлерди ташуу менен өтөт. Анда ар кандай кырдаалга туш болот. Ага карабастан чын дилден сүйгөн кесибин сүйүп, чоң жоопкерчилик мойнунда экендигин жакшы билет. Күнүмдүк жумуш жыйналыштагы ар бирине бөлүнгөн тапшырмаларды алуу менен башталат. Бул канча соттан канча адамга требование келди сотко апарыш үчүн. Ошолорду мына жерде окуйбуз дагы биз мына ушу өзүбүз коллективде 8 адамбыз. Бардыгыбыз келгенден кийин ушу инструктаж өткөндөн кийин ар кимибизди өз жумушубузга бөлөт. Менин ишим ушу инженер водитель болгондугуна байланыштуу келем дагы булар менен чогуу оружияны алабыз дагы. Булар эшикте күтүп тургуча мен машинаны жүргүзүп саздап şu заправка алып келем. Кубанычбек мырза менен бир бөлүмдө иштеп, жумуштун оор кыйыштарын башынан кошо өткөргөн кесиптештери. Анын адамгерчилик сапаттары жогору экендигин, анан калса өз жумушунун чебери экендигин баса белгилейт. Милиционер болгондо дагы эң негизги деп эсептейм адамгерчиликтүү. Бунун жүрүш турушу ошол биздин арабыздагы иштеп өзүнүн кызматын көргөзгөнү бул бир эле жаштарга эмес бүт катардагы милиция кызматкерлерге өтө чоң таасир тийгизет. Билинбеген менен өтө оор, анан түйшүктүү болгон милициянын коштоп жүрүү тобу кичинекей кемчилик кетире турган болсо, чоң үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Дал ушул топко чечкиндүүлүк менен иш алып барат. Ноябрдын 1-и Кыргыз милициясынын уюшулгандыгына 92 жыл толуп олтурат. Буга байланыштуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы кезектеги майрамдык салтанатты тартуулоонун үстүндө. Кыргыз милициясынын ички министрлигинде жаңы баалоо багыты боюнча иш-чара алып барабыз. Ошонун ичинде атайын милицияга болгон элдердин ишеними деген пункттар бар. Ошондуктан биз азыркы мезгилде жергиликтүү бийлик менен өзүн-өзү башкаруу органдары менен биргеликте элдердин арасында түшүндүрүү иштерин жана кылмышчылыкка каршы күрөшүүдө биргеликтүү иштерди алып барып атабыз. Милиция тармагында элдин ишенимин жогорулатуу, жарандар менен ардактуу кесип ээлеринин кызматташтыгы, ардагерлердин кеп кеңеши менен да жүргүзүлүп турат. Өзүбүздүн тажрыйбабызды алмакчы алар менен аларга жакындан жардам берип, кандай иш алып барыш керек, кандай граждандар менен мамиледе болуш керек деген мааниде биз өзүбүз ушу жаш ардагер, жаш милиция кызматкерлеринен менен иш алып барып атабыз. Айта кетсек, 1924 жылдын 14 октябрында Кара Кыргыз автономиялы облусу түзүлгөндөн кийин 1 ноябрдан тартып облустук милиция бөлүмү өз ишмердүүлүгүн баштаган. Өз жаны кыл учунда турса да, тобокелге барып жумушун берилүү менен аткарган милиция кызматкерлерин кесиптик майрамы менен чын дилден куттуктайбыз. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Илим Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.